Күздүн акыркы айы ноябрь, биринчи декадасынан өттү. Кыш жакындап күн суук тарта баштады. Азия аймагында жаан күчөп, ал карга айланып, кар болсо жерде турбай бат эрип, баарыбызды кыжырдантып жаткандай. Синоптиктер мындай аба ырайы декабрга чейин созулушу мүмкүн дешет. Учурда Борбор Азия өлкөлөрүнүн аймагында жаан-чачын күчөп турган мезгил. Бул тууралуу эми кененирээк мен Гүлүм Эркинбек кызы 11 каналында айтып берем. Саламатсыздарбы? Кытайдагы этникалык кыргыздар жайгашкан Ак Суу шаарында аба ырайы кескин өзгөрүүдө. Бул жерде күн чайыттай ачылат. Абанын температурасы бүгүнкү күнгө караганда жылуу болот. Мындай аба ырайы Үрүмчүдө да күтүлөт. Эртеден кечке күн ачылып, абанын температурасы Ак Сууга караганда бир аз суук. Кытайга чектеш кургакчыл өлкөлөрдүн бири Казакстанда да аба ырайы кескин өзгөрүүдө. Бул өлкөдө суук аба ырайы күтүлөт. Ал эми Астананы алсак, күндүн нуру көрүнбөй, асманды булут каптайт, бирок жаан жаабайт. Абанын температурасы бүгүнкү күнгө салыштырмалуу суук болот. Алматыда дагы ушундай аба ырайы күтүлөт, бирок бул жерде мелүүн жаан жаайт, абанын температурасы жогорулайт. Кыргызстандын түштүгү менен чектешкен Фергана өрөөнүндө аба ырайы өзгөрүүсүз. Бүгүн жааган жаан эртеңге чейин созулат, бирок бул көрүнүш аба ырайынын таасирин тийгизбейт. Абанын температурасы жылуу бойдон калат. Өзбекстандын борбору Ташкентте да аба ырайы өзгөрүүсүз. Бүгүнкү жааган жаан эртең да жаашы күтүлөт. Бирок жаан менен кошо чагылган да күтүлөт. Абанын температурасы бүгүнкү күнгө караганда жылуураак. Ал эми Ташкенттен алда канча алыс Нукус өрөөнүндө өзгөрүү жок. Дөшөөлөп жааган жамгыр көпкө созулушу мүмкүн. Абанын температурасы да өзгөрүүсүз. Нукустан анча алыс эмес Түркмөнстандын Дашогус өрөөнүндө бүгүнкү күнгө караганда аба ырайы жылуу, бирок жааган жаан токтоосу белгисиз. Буга салыштырмалуу Ашхабад шаарынын абанын температурасы бир аз жогору, бирок жаан жаап чагылган болушу күтүлөт. Тажикстанда кандай аба ырайы күтүлөт? Бул жерде жаан-чачын уланууда. Эртең Душанбеде күн жылуу болот. Мындай климат Хорокто да күтүлөт. Абанын температурасы Душанбеге салыштырганда бир аз төмөн, бирок жаан токтобойт. Ал эми Баткен менен чектешкен Ходжент шаарында абанын температурасы төмөндөйт. Бүгүнкү жаан эртеңге чейин созулат. Кыргызстанда түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз айрым жерлерде жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Ысык көл, Нарын областтарында жаан-чачын күтүлбөйт. Тоолуу аймактардын автожолдорунда кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 17-22 метрге чейин жетет. Алыскы жолго аттанган жүргүнчүлөр унааларын кышкы дөңгөлөк жана чынжырлар менен жабдуу кеңештелет. Сиздер Кыргызстан жана ага жакын кошуна өлкөлөрдөгү аба ырайы менен тааныштыңыздар. 11 каналы сиздерге булутсуз маанай каалап, өз ишин улантат. Көрүшкөнчө.